Акция. Эми бизде мурдагыдан да арзан. Атайын сиздер үчүн Айжылдыз фирмасы умра сапарын акция уюштуруп, билет баасын болуп көрбөгөндөй эң арзан жана ыңгайлуу кылып койду. 10 мартка билет баасы $1200 жана эң сооптуу айлардын бири. Алайда ким умра кылса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык кылганын сообу берилген Рамазан айында умра сапарына экинчи ирет жолго чыгабыз. Мындан сырткары сизге ихрам кийими, умра боюнча китептер, сумка, жилет, аялдарга жоолук, замзам суусу бекерге берилет жана эми документке деп жүгүрбөйсүз. Баарын өзүбүз бүтүрүп, буйруса сиз көрбөгөн тарыхый жерлердин баарын зыярат кылып келебиз. Сиздер жетектеген илимдүү Дамла Санжар Тыныбек уулу. Байланыш үчүн номер 0773 691 877. Бир барсанда көңүлүңүздү көксөгөнүн биз менен чогуу арзан жана ыңгайлуу баада билет алып, тилегиңизди орундатып келиңиз. Мындай ыңгайлуу шарттар бизде гана бар. Андыктан жазылууга шашылыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Бир топ бузук адамдар Роби ибн Хайсамды азгыруу үчүн ага өтө сулуу бир аялды жөнөтүшөт. Ал аялга аны жолдон адаштыра алсаң 1000 дирхам беребиз деп убада кылышты. Ал аял эң кооз кийимдерин кийди. Эң жыттуу атырларын себип, Роби ибн Хайсам мешіттен чыккан учурда ага өзүн көрсөттү. Бирок аны көргөн Роби жинденип мындай деди: "Ушул учурда сага оору тийип, өзүңдү көз кылган бул келбетиң жийиркеничтүү болуп калса, эмне кыласың? Ушул учурда сага өлүм периштеси келип, күрөө тамырыңды жулуп алса, эмне кыласың? Мункар жана Накир периштелери сурака тутса, кандай абалга түшөсүң?" деди. Баягы өзүн көрсөтүп турган аял имамдын бул сөздөрүнөн коркуп кетти жана каттуу кыйкырды да эси ооп жерге чыгылды. Өзүнө келгенде тобо кылып, эртели кеч Аллага ибадат кылууга киришти. Ал күнөөлөрүнө ыйлай бергенинен, тынымсыз ибадат кыла бергенинен соолуган гүлдөй болуп калган эле. Бирок ал аялда көп узабай акырет сапарына аттанды. Мына ушундай окуялар жашоодо көп кездешет. Эптеп молдолорду жаман көрсөтүп, карапайым калкты динден безитүү керек. Чынында ким кимге доомат кылса, эгер тобо кылбаса, өзү да ошондой доомат менен доомат болмоюн өлбөйт. Бул акыйкат нерсе. Алланын динин эч ким өчүрө албайт. Болгону убара болгонуң жана өзүңө Алладан азап тилеп алганың гана калат. Ошондой эле сойкуларга бүгүнкү күнүңөрдү эле ойлой бербестен, эртеңкини да, Алла Таала менен жолугуу күнүн да, жооп берүү күнүн да, кабырдагы азапты, тозок отун да ойлогула. Азыр тобо кылып калгыла. Балким эртең силерге өлүм келип калар. Туура жолго түшүүңөргө азыр деле кеч эмес, бирок өлүм өтө жакын. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.